Автокырсыкка кабылган Асель Кадырбекованын абалы тууралуу жолдошу Нурлан Насип үн катты. Автокырсыкка кабылып ооруканада дарыланып жаткан ырчы Асель Кадырбекованын абалында жылыш бар. Бул тууралуу анын жолдошу Нурлан Насип билдирди. Кудайым чоң кырсыктан сактап, дарыгерлердин жардамы менен, сиздердин күнү-түнү кылган дубаларыңыздар менен келинчегимдин өмүрүн сактап калдык. Жаратканга чексиз шүгүр келтирем. Асель кандай болуп калды деп күнү-түнү сурагандар абдан көп. Кыскача айта кетейин. Буйруса алдыга жылыш бар, бирок өзүнө толук келиши үчүн көп убакыт керек экен. Убакыт баарын дарылайт. Айттырбай келген кырсыктан алыс болуңуздар. Бизге кылган дубаларыңыздар сиздерге эки эселеп тийсин деген ал. Окуянын чоо жайы. Ырчы Асель Кадырбекова 26-июнда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. 2 унаанын кагуулусунан 3 адам жаракат алган. Кырсык көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып калган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эс учун билбеген абалда жаткырылган. Бишкек ШИИБи кырсыктын чоо жайы тууралуу айтып, жол кырсыгын жараткан деп шектелген жаранга карата Свердлов райондук соту тарабынан 1 айга СИЗО 1ге камакка алуу чечими чыкканын маалымдаган. Учурда ооруканада жаткан ырчы Асель Кадырбековага операция жасалган. Кыз Сайкал Кабылова, атыңыз Чубак Ажы деп жашайсыз өлбөй жүрөктө. Ырчы кыз Сайкал Кабылова экс-муфтий, белгилүү дин аалымы Чубак Жалиловго арнап ыр жаздырып жатат. Бул тууралуу ырчынын продюсери Талант Сагынбаев Марал радиосуна билдирди. Чубак Ажынын каза болгону кыргыз элинин эле эмес, Орто Азиянын жана дагы устаздын сабагын өз тилдерине которуп уккан чет өлкөдөгү боордошторго оор сокку болду. Уккандан баштап эле шолоктоп, көзүбүздөн жашыбыз токтобой ыйлай бердик. Эл кыйналып турганда четте карап турбастан, аларга дем күч берүү максатында ыр жаратсакпы деп турганбыз. Чубак Ажы каза болгондон кийин ага арнап ыр жазайлыбы деп кыз Сайкал сунуштап калды. А мен дароо эле макул болуп Ильяс Абдыразаков байкебизге барып, обон жаздырдык. Ошол эле күнү түнү менен отуруп, акын Тамада Жылдызбек Турсунбаев агабызга сөзүн жаздырдык. Аранжировкага комуз күүсүн түшүрүш керек болуп, комузчу Рахат Көчөрбаевга кайрылып, кечинде клибин тартканга жетиштик. Ал эми клипти Баяман Осмонов досубуз тартып берди. Буйруса жакын арада даяр болуп, коомчулукка алып чыгабыз. Ырдын сөзү аябай маанилүү жазылгандыктан көпчүлүк досторубузга жагып, ыйлаган учурлары көп болду. Ырдын кайырмасында кирүүлүк деген күрөштө шам болуп күйгөн үммөткө атыңыз Чубак Ажы деп жашайсыз өлбөй жүрөктө деген жакшы сөздөр жазылган. Ал эми ырдын соңку саптарында элиңиз сыздап таба албайт, эми ким динди баяндайт, сан кылым чубап өтсө да сендей жан кайра жаралбайт деп Чубак Ажы Жалиловду жоктоп жазылган деп билдирди. Эске салсак белгилүү дин аалымы Чубак Ажы Жалилов 11-июлда оорудан улам каза тапкан. Эске салсак белгилүү дин аалымы Чубак Ажы Жалилов 11-июлда оорудан улам каза тапкан. Анын сөөгү өзүнүн кичи мекени Базар Коргон районунун Баймундус айылына коюлду. Бизди кечир Адинай, Бабанов ыктыярчыларга эстелик тургузууну сунуштады. Бул тууралуу мурунку депутат Өмүрбек Бабанов өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Бүгүн 21 жаштагы Адинай Мырзабекова жерге берилди. Өтө жаш, студент болсо да элибиздин өмүрү үчүн күрөшүп келген эле. Ал адамдарды тажы оорусунан сактап калгысы келген. Өз жашоосун тобокелге салып 11 сааттан коргоочу кийимин чечпестен талыкпай иштеген. Жаңыдан чоң жашоого аттанайын деп турганда 21 жашында дүйнө салды. Адинай улуулардай болуп, жашынан башкалардын өмүрүн сактап жатты. Обсервациядагы кесиптештерин ынтымакка үндөп, үлгү болуп жүргөн экен. Ал жашашы керек болчу. Тергөө органдары Адинайды эмне үчүн жана кантип жоготконубузду аныкташы керек. Адинай өз өмүрүн башкаларга арнаган баатырыбыз болду. Ал биздин мамлекеттүүлүк тарыхыбыздагы ар бир баатырга тең келген биздин замандашыбыз. Бирок ата-энесине, жакындарына ал өзү керек эле го. Жылмайып кубанып эле жүрүшү керек эле.
Бизди кечир Адинай, карьера жана бакыт үчүн эмес, өмүрүң үчүн күрөшүп калганыңа кечир. Чындап оор, күн сайын жоготуу оор, үй бүлөсүнө, жакындарына өтө оор. Кош бол Адинай. Жаткан жериң жайлуу болсун карындашым. Эрдигиңди эч качан унутпайбыз. Ушул оор кезеңде жардам берип келгендердин эрдиктери эч качан унутулбайт. Азыр элибиз биригип жатат. Мүмкүнчүлүктөрү бар жогуна карабастан жардам көрсөтүп жатат. Элиме жардам берейин деп четтен доктурларыбыз. Азыр элибиз биригип жатат. Мүмкүнчүлүктөрү бар жогуна карабастан жардам көрсөтүп жатат. Элиме жардам берейин деп четтен доктурларыбыз кайтууда. Чет өлкөлөрдө калып, өздөрү муктажга зар болгондор да жардамдашууда. Көрүнбөгөн даалай дарыгерлерибиз, ыктыярчыларыбыз көптөгөн жардам көрсөтүүдө. Көмөктөшөм деп өздөрү да оору жугузуп алгандар бар, кайтыш болуп кеткендер да бар. Бири-бирибизге жардамдашуу, элибизди сактап калуу сезимдерибиз ушундай күчтүү болуп турганда элибиз жашайт, өлкөбүз жашайт. Жаш эр жүрөк карындашыбыз Адинайдын жаркын элесин биз түбөлүккө сакташыбыз керек. Ал өз өмүрүн элге арнаган эрдиктин, кайраттуулуктун, ар намыстын үлгүсү. Бул пандемияны жеңгенде өкмөтүбүз ыктыярчыларга эстелик тургузуусун сунуштайм. Каржылоого мүмкүнчүлүгү жок болсо, бирок айтайын, орун берсе, аны аткарууну өзүмө алам. Бул эпидемияга каршы күрөштө бириккен жарандарыбыздын эмгегин түбөлүккө сакташыбыз керек деп жазды ал. Ата, күздө үйлөнүп жаныңарга келем дебедим беле, неге күтпөдүң? Жоготуу көп, жоктоо көп ушундай күндөрдө жашап жатабыз. Facebook колдонуучу Тимирлан Токторбаев атасын жоготуп, жоктоп жазган. 8-июль 2020 жыл болчу. Алло, Тимирлан, бүгүндөн калбай чык жолго. Атам катуу болуп атат. Макулбу, Чык бүгүн. Атам катуу болуп атат. Мен бул сөздүн аркасында эмне жатканын жакшы түшүнүп жаттым. Ошол эле учурда пенденин үмүтү үзүлбөйт тура. Макул, байланышты үзүп, айланага бир карап, ойлор адашып, көз ирмем мээримде чыңалуу менен өтүп жатты. Доске, не болду? Эч нерсе. Бас намаз окуйлу, тезинен, деди Азат. Досум экөөбүз Борбордук мечитке шашылыш кирдик. Шам намазынын убактысы өтөрүнө аз калган. Шамды окуп болгон соң байкеме чалдым. Алло, байке, тынччылыкпы? Папам катуу болуп атат. Айтчы чынындеги эмне болду? Мен анын ичинен сөздөрдү сууруп алгандай, табалап суурап алгандай эле болдум. Папамды жоготуп алдык. Азат. Аяш атаң каза болуп калыптыр. Кучакташып алып ыйладык. Мечитти көздөй кайра чуркап кирдим. 2 рекет намаз окуп дуа кылдым да жолго чыктым. Жол узак, жетпей атып келдим. Таңкы 4 чамасы. Боз үйдү тегеректеп агаларым жүрөт. Биз уулдардан 6-обуз. Эжем жалгыз үйдө экен. Ары жактан апам чыгып келди. Көрүп эле апама карай басып келип кучактадым. Түшкө маал жаназаңды окудук. Кайткыс сапарга узаттык. Ата, атоо, дүйнө талаалап, дүнүйө издеп окуйм деп сага кызмат кылбадым. Күздө үйлөнүп жаныңарга келем деп кетпедим беле? Неге күтпөдүң? Неге кете бердиң? Мен эми сага дуа кылгандан башка эч нерсе кыла албайм. Кышта ботинкемди мешке кургатып, эртең менен мектепке кеткиче жылтыратып майлап коет элең. Келип палас үстүнө узунуман жата калсам, ай, сыз өтөт, деп өз колуң менен төшөк салып, башыма жаздык берип койчусуң. Телефон көтөрбөгөн жан элең, алыста жүрүп аз байланыштык. Апама кээде атам кайда бериңизчи деп калчу элем. Ай, түз жүр, сен такыр эле фанат болуп кетпе, деп урушчу элең. Ошенткени менен таңда мени намазга ойготуп, суумду үшүп калба деп жылытып коет элең. 2 ай карантинде жүргөн убакта мага балам, мен өлсөм мага мал сойбо, андан көрө Куран окуп дуа кыл, ошонуң мага жетет. Ошентип койсоң эле болду дедиң эле. Албетте, ата, сөзсүз ошентем. Жараткан өз мээримине алсын. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын шапаатын насип этсин. Ичимдегини кээде жазып чыгарган жаным чыдабай сени менен сырдашкандай жаздым. Ата, көрүшкөнчө. Досторум, атам үчүн дуа кылып коюңуздар. 8-июль 2020 жыл кечинде угуп, 9-июль 2020 жыл түшкө жетпей акыркы сапарга узаттык.